Ассаламу алейкум, урматтуу Иса Асылов YouTube каналыбыздын катталуучулары. Туугандарым, амансыздарбы, ден соолуктар жакшыбы? Ушул видеону өзбек туугандар, казак туугандар, каракалпак туугандар, деги койчу ошол Россия өлкөсүндө мигрант болуп жүргөн бир туугандардын баары көрсө жакшы болот эле. 10 күндөн бери Музаффар агабыз Каракалпакстандан болот экен, жардам керек дейт. Ошол канча балам дейт, 4-5 балам менен ошол бир под Москва жактамын дейт. Азыр толук маалымат айтып сиздер менен сүйлөшүп. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Кандайсыз, Музаффар ага? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Ага, не болуп атат? Сизди Кудай кааласа эл көрүп атат. Сизди журт көрүп атат. Не жагдай болуп атат сизде? Каяктасыз? Өзбекстандан, Каракалпакстандан болам, республикадан. Азыр каяктасыз? Бияктан кетте кызым бар, үй алыпты да кеттеси, чоң кызым. Ой, мана эки мана эки кичкенеси мана экинчиси мана эки кичкене. İşlamaya oturtman, maşılamına oturtmandan işlamaya. Апасы каякта? Жеңебиз каякта? Yok, var mı? Minsk'li alandan ötüp koyuyor. Өтүп кеткенби? Onun için ben 29 yanvar günü geldim ama ben kaçıp geçiyordum. Тартпай эле койрун. Канча балаңыз бар ага? 3 балаңыз барбы? Азыр сиз ошолорду карап үйдө элесиз азыр пока. Mana bir kiçkinesi mana bir ikincisi mana bu nariyakta kettesi oturup uyalı oturuptular. O nesinden kettesi. Болуптур, тартпай эле коюң. Ошондо сиз кайсы областтасыз? Рязанская областамын. Рязанская областасыз. Сиз азыр кандай жардам керек? Сиз Өзбекстанга кетишиңиз керекпи же кандай жардам керек? Ошол боюнча айтып кетиң эми. Kızım beni okul etti mektepte уже 3. sınıfta okuyordu 3. klasta. Okul etti. Ben endi bir yerde bolamam bakam. Ben dokumentlerim koyamam, başka yerden bir yerde yaşayamam. Возможно, işlik işe çıkmam. Ablam bakçaya anne işe çıkamam da. O şunun kıynalıp kalıp, bana şuna ayıptı, şuna kalıp yardım sorasan yardım verişediler. Kolda gelsen makul verin, yardım bulup var. Nime gelmez, varım burası yedi çeşit nime olsun nerselerge yardım gerekti. Ama ülke bulma söylegenim, yeminle bana şu aldığımızdaki ayıma var mı? Bu işe çıktıklarının hamlesi yakşı olup gidedi. Kvarplat kança төлөйсүз айына? Bir yerde 7500 ton. 7500 bü? Kanalı kvartira 7500 ton bir yerde. Рязанская область, Скатинский район, Намана Скатинский район. Рязан'dan где-то 200 kilometre uzakta. Музаффар ага, мен сиздин карта номерлериңизди жазып койдум. Не деп чыгат? Сбербанктан. Музаффар Юлдашевич менин өзүм. Ушул связь номериңиз дагы ошол Сбербанк кулланган номердеби? Şu номерге үйрөнгөн да, бана şu номерге. Ишенбегендер чалсаңыздар болот туугандар. Бир 10 күндөн бери Музаффар агабыз бирге связга чалып айтып жүрдүк элек, мына туугандар жардам берип коелук, колдон келишинче морозонун күндөрү. 4 бала менен дедиңизби? 3 бала менен, ага. Буюрса баары жакшы болот. Ороз айында Кудай кааласа жардам берип койсок, 5-10 рубльден болсуначы. Эми эркек адам мындай чыгыш өтө кыйын да. Жеңебиз дагы өтүп кетиптир. Ошого кичине баласы бар экен. Үйдөн сыртка чыкканга мүмкүнчүлүк болбой атат дейт. Анан азыр Өзбекстанга кеткенде дагы болбойт дейт. Ошо кызым мектепте окуйт дейт туугандар. Эми сен ал эле бул эле кылбастан эми жат жерде жүрөбүз, мигрантпыз. Эртең эмне болушун эч ким билбейбиз да. Жардам берип койсок жакшы болот эле. Ишенбегендер болсо чалсаңыздар болот мына. Кудай кааласа ага пул көп, мындай ыхсан кылам деген адамдар көп иншалла. Иншалла ошолорго бир
ортодо бир себепчи болуп жардам кылып ушул жакшы болуп кетсе жакшы эле да. Жегенге наныбыз жок дейт, чынын айтканда жегенге наныбыз жок дейт. Эми мындай заманда иштебесең чынында ачка каласың да. Ага буйруса мейли анда тынч болуңуз. Кудай кааласа связга чыгышат бардыгы. Картон номерибизди коюп койдук. Ден соолукта болуң. Сиздей агаларыбыз көп болсун. Бала чакасын таштабай ушундай. Алла разы болсун, чынында разы болдум. Сизде адамдар бар экен. Азыр ушундай случайлар болуп атат чындачы. Баягы баласы ооруганда же болбосо аялы ооруганда эле таштап кеткендер чынында азыр учурда аябай көп да. Аябай көп. Аллах өзү сактаган болсун. Орозонун күндөрү сооп кылып илешип калалык, соопко жетишип калалык. Мейли андага тынч болуңуз. Буйруса баары жакшы болот. Мейлиңиз. Ошол туугандар. Музафар агабыздын номерин коюп койдук. Жардам берип коелук. Ыйыксамдан акчабыз эч качан да азайып кетпейт. Иншалла көбөйүшү мүмкүн, азайбайт туугандар, иншалла. Кудай кааласа. Анан кири чыкты маселелер болсо, Сүйүн агабыз менен чыгып келиңиздер. Биздин демөөрчү ошол Сүйүн агаларыбыз. Өзүм дагы кири чыкты кылып келдим, видеого тарттым дегендей. Жолдо бардык нерсеге өздөрү жооп беришет. Аман туруңуздар туугандар. Лайк басып, комментариялар жазып, жакшы каалоо тилек жазайлык туугандар. Каналга катталып, поддержкада боло берелик, биримдикте боло берелик. Рахмат барыңыздарга. Документтер так болбой кирди чыкты кылыш керек болуп жатса, мен Сүйүн акени сунуштайм. До конца айдашат. Кирди чыкты кылуучулардын регистрациясын базадан жана кара тизмеден бекер текшерип беришет. 24 саат бою чала берсеңиздер болот. Сүйүн эл кызматында.